Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсыздар мусулман бир туугандар? Иман амалдарыңыздар жакшыбы? Үйдөгүлөр тынчпы? Бисмиллах, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бир туугандар, адам баласы негизи эле табиятында сөзсүз бир нерсеге баш ийип жашайт. Мындайча айтканда, кул болуп жашайт да. Бир канча адамдар Роббисине кул болот. Бир канча адамдар напсисине кул болот, бир туугандар. Эми Аллах Таала напсиге кул болгондорго бул дүйнөдө көптөгөн бир кыйынчылыктарды, тынчсыздыкты, ынтымаксыздыкты дайындап койгон. Береке болбойт, ынтымак болбойт, бир туугандар. Жакшы жашоо болбойт, напсиге кул болгондорго, бир туугандар. Ким Аллахка кул болуп жашай турган болсо, Аллах Таала ал адамдарга бул дүйнөдө береке, тынчтык, ынтымак, ахлак дайындап койгон. Акыретте напсиге кул болгондорго тозок дайындап койгон. Аллахка кул болгондорго Аллах Таала жаннат дайындап койгон, бир туугандар. Караңыздар, бир бар Аллахтын өкүмү, бир бар напсиники. Эртең менен багымдат намазынын убагында Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху улук, Аллаху улук. Аллахтын өкүмү башталат. Багымдат намазын оку деп Аллах Таала өкүм кылган. Эми напси айтат: "Сен менин кулумсуң, укта" дейт. Караңыз. Адам баласы кимге кул болуп жашап жатканын байкап көрсөк болот да. Напси айтат: "Сөк" дейт. Напси айтат: "Ар кандай күнөөлөрдү кыл" деп, бир туугандар. Алда дейт, убадага турба дейт. Кыскасы, напси адамды күнөө кылганга өкүм кылат. Напсинин кулу болгондор ошол напсиге баш ийип, мечитке барба дейт, барбайт, сөк дейт, сөгөт, аялыңды ур дейт, урат, ууру кыл дейт, алда дейт. Ошолорду аткарып, өзүнүн каалоосун Кудай кылып жашайт. Эми момундар бар, бир туугандар. Алар Аллахка кул болуп жашайт. Аллах тыйган нерселерден тыйылат, Аллах кыл деген нерселерди кылып жашайт, бир туугандар. Өткөндө кул жөнүндө дагы айтып бергенбиз. Кул деген ким? Кул деген өзүнүн каалоосу менен такыр жашабаган, кожоюндун каалоосу менен жашаганды кул деп айтат, бир туугандар. Эгер сиз бир кул сатып ала турган болсоңуз, ал кул сиздин айтканыңызды кынтыксыз аткарган болсо, түндө чакырасызбы, күндүз чакырасызбы, кайсы маалда чакырсаңыз, ошо маалда чуркап келсе, кандай тапшырма берсеңиз, ошондой аткара турган болсо, сиз ал кулду кандай жакшы көрөсүз? Туурабы? Ал кулду ушунчалык жакшы көрөсүз. Ал кулуңузду сиз кийим менен, тамак менен, жатакана менен камсыз кыласыз. Ал кул ойлонбойт, жатакана, каяка жатам, эмне кийем, эмне жейм, ойлонбойт. Бардыгы кожоюндун эмне болот? Көзөмөлүндө болот. Кожоюндун камсыздоосунда болот, бир туугандар. Ошол сыяктуу, бир туугандар, эгер биз Аллахка кул болуп, Аллахтын тыйган нерселеринен тыйылып, Аллах кыл деген нерселерди кыла турган болсок, бизди Аллах Таала бардык ырыскы, үй менен да камсыз кылат, машина менен да камсыз кылат, бир туугандар, кийим, бардык нерсе менен камсыз кылат. Эң негизгиси Аллах Таала тынчтык менен камсыз кылат бизди, бир туугандар. Эч кимге кор кылбайт, эч кимге көз каранды да кылбайт, бир туугандар. Эгер кул кожоюнга баш ийбей турган болсо, эмне дейт ошо кожоюн? Аны жазалайт, тамак бербей коет, кийим бербей коет, бирөөлөргө, күчтүүрөөк адамдарга айтып жазалатып да коет, бир туугандар. Эгер
кожоюн кулун жакшы көрө турган болсо, бирөө керек болсо, бирөөгө коргул, мактугул берип тургандар, ал кулун жаман көзү менен башка бирөө карап койсо, кожоюн аны да жаман көрөт да. Неге мен жакшы кулумду жаман көзү менен карап атат депчи. Көрдүңүзбү билип тургандар? Аллах Таала бардыгыбызга өзүнө кул болуп, өзүнө ыраазы кылып өтүшкө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.